Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. 9 май жеңиш майрамына арналган турнир акырындап жыйынтыкталууда. Бүгүн 8 майда 2 лиганын жана Легендалар лигасынын жеңүүчүлөрү белгилүү болду. Ошондой эле 1 жана жогорку лиганын 3 орун үчүн беттештери дагы болуп өттү. Алдыда бул беттештердин жыйынтыгын айтып беребиз. Ошондой эле достук менен намыстын оюну жана жогорку лигада ким ыргыганы тууралуу дагы сөз кылабыз. Алгач 2 лиганын оюндарына токтолуп кетели. 3 орун үчүн беттеште Ош облусунун 2 командасы кезгелди. Анда бийиктик 4-1 эсебинде Бүркүт клубунан күчтүү болуп чыкты. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Ал эми 1 орун үчүн Жалал Абад облусунун 2 командасы ойноду. Казарман ал беттеште толук командасынан күчтүү болуп, 6-1 эсебинде жеңишти камсыз кылды. Казармандын курамынан Мирлан Байыш уулу хет-трик кылса, Бакай Султан уулу 2 салым салды. Дагы бир улакты капитан Руслан Нурбеков тайгазанга ыргытты. Толуктун курамынан жалгыз салымды Бекболсун Алтынбек уулу салды. Легендалар лигасынын 3 орун үчүн беттеште Сары Өзөн 4-1 эсебинде биримдик Ысык Көлдү утту. Ал эми чемпиондук үчүн оюнда Талас командасы Манас Таласты жеңди. Ошондой эле бүгүн 1 лиганын 3 орун үчүн оюн болуп өттү. Анда Кара Кулжа атаандашы Алтын Альянс командасын утуп, коло медаль тагынды. Мурас менен Игилик жогорку лигада ордун сактап калуу үчүн оюн өткөрүштү. 45 мүнөттүк оюндун жыйынтыгында Талас облусунун Игилик командасы 3-1 эсебинде Ысык Көлдүн Мурас жаатын артта калтырды. Игиликтин курамынан Баяман Муралим уулу 2 салым салса, Эржан Төлөбеков бир жолу өзгөчөлүндү. Ал эми Мурастын катарынан жалгыз улакты Рустам Тыналиев ыргытты. 1 таймда Мурастын лидери Жаныш Конушбаев жаракат алып калды. Мына ушул нерсе Мурастын жеңилгенине себепкер болду окшойт. Жаныш Конушбаев жок, Мурас ортону такыр ала алган жок. Ошол эле учурда Жаныш жерден дагы улакты эңип аларын, чабуулду мыкты жыйынтыктарын эске алсак, анын жоктугу абдан катуу билинди. Эми Аскат Аскаров, Рустам Тыналиев баштаган Мурас командасы кийинки мелдеште 1 лигада ойнойт. Ошондой эле бүгүн Намыс менен Достук 3 орун үчүн ойношту. Бул беттеште сенсация болду. Достук оңой эле утат деген божомол болгонуна карабастан Намыс мыкты атаандаштык көрсөтүп, оюн 5-5 эсебинде жыйынтыкталды. Достуктан Манас Ниязов 3 салым салса, Намыстан Дастан Русланов 3 жолу өзгөчөлөндү. Дастан 3 жолу тең, жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыгып, чабуул баштап гол киргизди. Кошумча 10 мүнөттө 2 команда тең салым сала алышкан жок. Ал эми Булиттер сериясында 3-2 эсебинде Достук жеңишке жетти. Кызыгы беттештин мыкты оюнчусу болгон Дастан Русланов чечүүчү Булитти сала албай калды. Анын ыргыткан улагын Бексултан Абдикалил уулу мыкты деңгээлде сууруп чыгып кетти. Урматтуу көрөрмандар, бул тарыхта кала тургандай оюн болду. Сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарий жазыңыздар. Казарманын капитаны Руслан Нурбеков буларга токтолду. Dinleyiniz Ermek Şekitov. Aябай чоң кызмат кылып берди. 1 ай болду биз менен жашаган Эрмек байгенин эле. Аябай чоң ыраазычылык билдирем Эрмек байгеге. Ушундай балдардын баарын бирдей карады, баарыбызга бирдей дайындады, ар бирибиздин кылган жумушубуз устак аткарыла деп. Ар бирибиз менен, ар бир бала менен өз-өзүнчө иштеди десек болот да. Аттарды Эрмек байге өзү карап берди. Ал эми Бакай Султан уулу жетекчилерге жана көрөрмандарга ыраазычылык билдирди. Бул жеңишти канча күттүңүздөр? Көп жыл күттүк. 10 жыл күттүк, 10 жыл. Көрөрмандарыңыздар өтө активдүү экен. Жалпы көрөрмандарга чоң рахмат, анан ушу команданы жетектеп келген Азамат байге менен Норс байгеге Алла разы болсун. Экөөнүн менети аябай чоң.